Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев бир кезде калаанын эң чоң паркы эсептелген Ататүрк паркынын мурдагы аянты калыбына келтирилерин билдирди. Бул эмнени айтып турат? Бул парк түптөлгөн жылдардан бери анын аянтынын 1/3 ашыгы кемип кеткен. Бул андагы жерлерди кыркып, таратып салган мурдагы мэрлердин айынан болгон. Жылдар өтүп, ар жеринде тосмолор тургузулуп, коттедж, ал тургай элиталардын өргөлөрү түшкөн. Мы говорим сегодня о том, что на территории 43 гектар количество единиц составляет 198 объектов. 2019-жылы Клооп Ататүрк паркынын 1/3 кантип тарып кеткени тууралуу ийгиликтөө чыгарып, паркта курулуш жүргүзгөнгө болбой турганына карабастан, ал жерде кимдер көксөгөн жер участоктарына ээ болгонун айтып берген. Кыргызстандын жер кодекси кайсыл гана болбосун коомдук жерлерде, анын ичиндеги парктын жерлерин жеке колдорго бергенге тыюу салып турган эле. Мындан тышкары, 2002-жылы паркка кирген жердин баары тарыхый маданий эстелик деп жарыяланып, ал өзгөчө корголуучу объекттердин тизмесине кирген. Көрсө, бийлик 2000-2008 жылдары парктан 181 участокты 173 жеке адамдын колуна өткөрүп берген экен. Жерлердин жаңы ээлери болуп чыга келгендер тааныш билиштиги күчтүү министр, парламент депутаттары, судья, прокурор, милициянын аткаминерлери, профессор жана жеке ишкерлер болгон. Алардын катарында баарына белгилүү Ички иштер министрлигинин мурдагы башчысы Абдылда Суранчиев, экс-президент Сооронбай Жээнбеков, мурдагы депутат жана экс-акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу. Ошондой эле Бишкек шаарынын ар башка жылдары иштеп кеткен мэрлери Нариман Түлеев менен Кубанычбек Кулматовдун тууган урук жана ата-энелери болгон. Парктан участок алгандардын көбү жерге муктаждыгы жок адамдар эле. Көбү убакыттын өтүшү менен алган жерлерин же ал жерге салган үйлөрүн сатып жиберишкен. Ал эми иликтөө чыккандан кийин узаган жылдарда парктын аймагында жаңы имараттар, анын ичинде бийик имараттар курулуп кеткен. Мы будем готовить и подавать соответствующие иски в судебные органы. Также мы в рамках данного решения направляем материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки. И третье, буквально сегодня мы уже начинаем раздачу уведомления о том, чтобы жители, кто живет на территории парка, они уже сами приняли решение в добровольном порядке, передали собственность муниципалитета, или же они будут уже сами смотреть, какие дальше они действия будут совершать. Жерлердин көбүнүн ээлери жок эле дегенде бир жолу алмашкан, ал эми кээ бириники 6-жолу алмашкан. Мыйзам боюнча парктагы жерлерди алардын мурдагы жана азыркы ээлеринен сот чечими аркылуу гана кайтарып алууга болот. Ал эми бийлик жерлер мыйзамсыз бөлүнүп берилгенин далилдеп гана тим болбостон, алардын жаңы ээлерине компенсация да төлөп бериши керек болот. Мисалга алсак, бир топ жыл мурда бул боюнча сотто болгон. 2019 жана 2013 жылдардын аралыгында парктагы жер тилкелери жеке адамдарга мыйзамсыз берилип кеткендигине байланыштуу 3 кылмыш иши козголгон. Бирөөсүн милиция токтотуп, дагы башка экөөсү мөөнөтү эскерип кеткендиктен жабылган. Анда парктын жерлери жеке менчикке берилип кеткени үчүн эч ким жоопкерчилик тарткан эмес. Ал эми жерге ээлик кылгандарга участоктарды өздөрүнө калтырууга уруксаат берилген. Мындан тышкары, качандыр бир кезде паркка караштуу болгон аймакта социалдык объектилер да бар. Мисалы, жетим балдар жашаган Сос балдар кыштагы. Андан алыс эмес жерде Акаев чоң имарат курган. Азыр ал имаратта башкы прокуратура отурат. Ал эмне болот? Бишкек мэри баарын сүрөбүз деген максат жок деп айтып жатат. У нас как такой задачи снести все объекты абсолютно. Такой задачи нет. У нас есть одна задача — привести все в соответствие с действующим законодательством и с границами, которые были ранее утверждены. Это 107 гектаров. Башкы прокурор Курманкул Зулушев анын парктын аймагында жайгашкан мекемеси Ататүрк паркынын аянты боюнча кабыл алынган чечимдин мыйзамдуулугун текшерерин билдирди. Сот аркылуу чечиле турган жагдайлар көп. Ал өз пикирин гана айтты. Ишин көрөбүз эми алдыда. Депутаттар участоктарын ыктыярдуу түрдө мамлекетке өткөрүп берүүнү сурап жаткан жер ээлерине кенемтени жерлер таркатылып кеткен убакта иштеген мурдагы шаар мэрлери төлөп берсин деп сунуштап жатышат. Бирок башкы прокурор ал анчейин реалдуу болбой калат. Себеби иштин эскирүү мөөнөттөрү бар. Мында кайра эле азыркы турак жай ээлеринен башка эч ким жоопкерчилик тартпай калышы мүмкүн деп айтууда.